Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Бүгүнкү учурда эң актуалдуу турган бул конституцияны өзгөртүлүшү жана президенттик башкармага өтүшүбүз. Достор, парламенттик башкаруу жана президенттик башкаруу деген түшүнүк боюнча айтып кетмекчимин. Буга чейин бизде президентская, парламентская башкаруу болгон. Эки баш бир казанда кайнабайт. Эч кандай кайнабайт. Болбойт да кандайчы. Бири-бирине мишат берип тоскоол болуп жатып калышат. Бирок биз парламенттик бийликке өтүш биз Кыргызстан үчүн өтө эле эрте. Качан биз парламенттик бийликке өтө алабыз? Качан биз 120 кой тажады деп жазбай калганыбызда, мектептер, садиктер жаш балдар үчүн бесплатно болгондо, транспорт жана больницада очередь болбой калган кезде гана биз парламенттик бийликке өтсөк болот. Керек болсо мына Россиядагы парламенттик бийлик эмес, президентский правление жүрүшөт. Ошол себеп парламенттик бийликке биз өтүшүбүз өтө эрте. Азыр парламент негизи бүт акылдуу адамдар, бүт мээс иштеген катуу адамдар парламенттик бийликти колдойт. Эмне себептен дегенде эки партия келет, эки партиянын өкүлдөрү бири-бири менен жарашыш керек болчу. Мисалы, мен Бишкектин жолдорун мына түздөйм, оңдойм десе, экинчиси Бишкектин жолдорун түздөө оңдосоң, качествосын карайбыз биз, текшеребиз деп ошондой иш жүзүндө аракет болуш керек да. Бири-бири менен иш жүзүндө атаңдаш керек болчу да. Биздикилер андай эмес, болгону акча жеш боюнча талашып, бири-биринен ашып, каалаган адамын алып келип коюп, каалаган кетирип ошо бизнес кылышты да. Партиялык бизнес деп атанычы. Ошондой болбош үчүн азыркы тапта бизге президентский правление керек. Ошондой эле конституциянын өзүнө Садыр Жапаров оңдоп алыптыр, анан коюп алыптыр, жасап алыптыр деген достор, туугандар, силерге айтарым, президент ким болушун Кудай билет, биз билбейбиз азырчы. Балким Адахан Бадымаров болуптур, балким Садыр Жапаров болуптур, балким башка бирөө болуптур. Болгону мен ошо экөөнүн эң элдер колдоп, актуалдуу ушу алдыда жүргөн көзгө көрүнүктүү ушу эки эле инсанды көрүп турам. Ылайыктуу, татыктуу десем де болот. Калганын көргөн жокмун. Ошондой достор. Болгону ошо эч кандай бул жерде парламенттик бийликтен чыгып президентскийге өткөнүбүз бул конституция болбойт. Диктатура деп айтасыңар, диктатура деген ал вообще башка нерсе. Диктатура деген чындык нерсе өзүңө карап көрө. Диктатура деген нерсени өзү түшүнбөгөн адам айтпай эле коюш керек. Диктатура деген нерсе бул союзубузда диктатура болгондо азыр андай болбойт эч кандайчы. Президентский правлениеге өтүшүбүз керек, достор. Биз президентский правлениеге өтүп, парламенттик правлениеге жетиш үчүн президентский правлениеде хотя бы 30 жылдай мамлекетти өнүктүрүп, ошого катуу иштеп, күч салганда гана парламенттик бийликке өтө алабыз биз. Азыр парламенттик бийликке өтсөң кайра 120 депутат жанагы балалап кетишкен, алар баардыгы бүт туугандар алып келип алышкан. Ошондой боло берет, достор. Ошон үчүн андай кылганга туура эмес. Президентский правлениеге өтүш керек. Анан дагы Садыр Жапаровду күнөөлөй белгилечи. Садыр Жапаров деген президент болгон эмес, ал конституцияны жаза элек ал дагы. Ал балким болуп калат.